Өзгөчө Орто Азия өлкөлөрүндө бул тенденция күчүп атат да. 26 ноябрь бул аялдарга каршы зордук зомбулукту жоюунун эл аралык күнү. Мына ошого байланыштуу баарыңар билесиздер, 16 күндүк кампания өттү. Бирок бул 16 күндүк кампания ушул акциялар, ар кандай иш-чаралар бул аздык кылат. Жалпы коомчулук, граждандык коомчулук, мамлекет тараптан, мамлекеттик органдар ушул боюнча мындай катуу иш алып барыш керек. Азыркы күндө бизде бейөкмөт гана ошол кризистик борборлор бар да, ошолор мындай убактар болуп калат экен. Ошол зордук көргөн аялдар ошол жерге келип жатканда артынан жолдоштору келип аларды ошол жерде сабап алганга аракеттенишип, терезелерди сындырышып, ушуну агрессия көрсөтүшөт экен да. А ошол эле кезде эч кандай милиция кызматкерлери менен мындай алака ич-чара иштешүү жок да, алар бейөкмөт алар уюмдар да. Ошондуктан мен көтөргөн маселем сөзсүз түрдө мамлекеттик мисалы үчүн ооруканаларда бул чет элдик мамлекеттердин эмеси да иштөө тажрыйбасы. Ушундай кризистик аялдар үчүн борбор ачуу керек. Ал жакта сөзсүз түрдө укук коргоо органдары, милиция кызматкерлери жана ошондой эле юридикалык жактан жардам берүүчү, социалдык укуктук жактан жардам берүүчү, жана билим берүү, эмгек, ушул бүт биздин министрликтердин баары биригип туруп, чогуу чаран комплекстүү ошол аялдарга жардам берүү керек. Бул жөнөкөй эле нерсе. Ошол аял сөзсүз түрдө физикалык жактан дагы бул травма алып келиши. Аны сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Ал медициналык жардам көрсөтүп, аны ден соолугуну караш керек да. А бейөкмөттүк уюмдардагы кризис борборлордо андай байланыш жок да, больницалар менен, ооруканалар менен. Ошондуктан эми биз статистикага таянсак 300 миңдей аял эне да бар, туурабы? Ошол энелерди биз Кыргызстан өзү укугун коргоп, иш-чара алып барбасак, анда чет өлкөлөрдөн акчаны грант алсак, уят нерсе да. Ошол биз жетилдик, бул жөнүндө биз сөзсүз иш алып барышыбыз керек. Азыр токтом борборунда жазып чыгам Жогорку Кеңешке өкмөткө дайындыгы боюнча. Мен ойлойм бир жыйынтыктар болот.